Бул айылдагы кадырлуу аксакалдардын бири Семетей Хайнешев. Ал өзү кураштырып чыккан жаңы тракторду айдап жүрөт. Учурда трактор жазгы жер айдоо жумуштарына 100% даяр. Кош, мала жана башка бардык жабдыктар бар. Уулу менен чогуу жасап чыккан жаңы тракторго 4-5 техниканын тетиктери пайдаланылган. Мен мунаны колесный кылдым. Колесныйга немеге отурдум да, колесный кылып. Муну жасаганыма 3-4 ай кетти. 3-4 айдын ичинде жасап чыктым муну. Мынабы МАЗдын передний балкасы мынабы. МАЗдыкы. Мына кылдырек болсо комбайн, класс комбайндын кылдыреги мынабы. Мотор деле ошо 75 мотор, мына кабина баары 75тин рамасы да бул эми. 67 жаштагы Өзгөн районунун Акжар айылынын тургуну жасаган жаңы трактордун өзгөчөлүгү кадимки трактордон солярканы аз ичет. Кубаттуулугу жагынан ал да канча күчтүү. Ошондуктан азыртадан айылдагы жер айдатуучу дыйкандар Семетей атага келип, өз жумушун бүтүрүп берүүгө кулак кагып кетишет. Жер канчалык терең жана жакшы айдалса түшүм да мол болот. Бирок берки тракторго караганда бу иштетелекпиз, эми жакшы айдайт деген үмүттөбүз да. Беркилер мынча бир карыш айдаса, бу 30, 35, 40 сантиметр айдаса керек эми. Ошо ниет кылып атабыз, ошондой айдаш үчүн. Беркилер болсо жанында бир 15 сантиметр айдап коет да. Бала кезинен техникага кызыккан Семетей Хайнешев акыры кыялындагы тракторду жасап чыккандыгына кубанат. Ал буга чейин техникалардын тетиктерин станоктун жардамы менен жасап берип, айрым ширетүү иштерин өзү жасап жүргөн. Ошондуктан трактор жасоо ага көп кыйынчылык туудурган жок. Ал эми трактордон башка ДТ-25 деген техникага да жаңы өзгөчөлүк киргизген. Болсо любой нерсени жасаса болот да. Только азыр бизде ушу доходтун жоктугу, мына темирдин жоктугу. Каарманыбыздын жашы 70ке чамаласы да оорудум же чарчадым деп айткан сөзүн анын жакындары уга элек. Ар дайым жанындагы адамдар менен тамаша, койкум сүйлөп, эртеден кечке жумуш менен алектенет. Аксакалдын колунан бардык жумуш келгендиктен айылдаштары меш жасоо, ширетүү жана башка бардык күнүмдүк тиричиликке керектелүүчү буюмдарды жасатышат. Семетей аксакал буга чейин ак жубас, тегирмен, жүн тытуучу станок, кийиз станогу, шаалы кургатуучу комбайн, талкан куруучу станок жана башкаларды жасагандыгын да кошумчалай кетти. Станок мака курат, буудай курат, арпа курат, курула турган нерсенин баарын курат бу. Бу болсо жүн тута турган станок бу. Жасап эме кылып испытанияны өткөрүп коюп койдум муну. Шайлы кургата турган печке бу, сушилканыкы. Мына печкелерин баарын өз колум менен жасадым баарын. Мына ошо вентилятор бу, шамал берет. Мына печке от жагып туруп, ана жерде градусниги бар, ошо градусун карап, эме иштей берет да өзү бу. Көмүрдү салып коесуң, 1 сутка өзү өзү иштей берет бу. Өз жумушун берилүү менен аткарган айылдагы аксакалдын жумушун улантуучу уулу бар. Семетей Хайнешев жакында эле жүн тытуучу техниканы кураштырган. Эми аны иштетүү үчүн жумушчуларды кабыл алып, кыргыздын улуттук кийимдерин жана жүндөн даярдалган брендтерди даярдоо планы бар. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар, Өзгөн району.